Салам достор, бүгүн бир кыска нуска видео менен бөлүшкүм келип турат, айтып бергим келип турат. Биз көбүнчө ютуберлер же ютубтагы блогерлер эмне үчүн лайк баскыла, бөлүшкүлө же болбосо подписаться эткиле дейбиз. Ушул нерсе жөнүндө мен кыска нуска айтып бергим келип турат да. Эмне үчүн лайк керек бизге, блогерлер үчүн? Биз ар бир чыгарып жаткан видеобуз башка адамдарга да жайылуу үчүн ютубта ушундай нерсе бар. Мисалы, сиз канчалык лайк коюп, комментарий жазганда, бул адамдарга жагып атат, значит адамдарга жаккан үчүн лайк басып атат, комментарий жазып атат деп башка адамдарга да рекомендация жөнөтөт да. Лайк ушул үчүн керек. Подписаться деген ушул каналдын дагы өсүшү үчүн. Мисалы, ар бир адам кирип караганда канча подписчи бар экен деген. Сиз деле ошондой болушуңуз мүмкүн. Канча подписчи бар экен деп ошого карап көп болсо, демек бул жакшы видеолорду чыгарат окшойт деп сиз да подписаться этесиз. Аз болгон болсо жакшы эмес окшойт. Жакшы болсо качан эле өнүгүп кетмекте же өсүп кетмекте. Ошон үчүн сиздердин лайкыңыздар жана подписацияңыз маанилүү. Комментарий эмне үчүн? Комментарий бул адамга жылуу сүйлөсөң же жакшы сөздөрдү айтсаң, дагы мактап койсоң же дагы иш кылып, дагы мындай мотивация болуп, мотору кызып калат го. Биздин дагы мисалы ошол ютубта видео киргизиш үчүн, жакшы нерселерди бөлүшүү үчүн бизге сиздерден жакшы сөз, ушу комментарийиңиздер бизге мотор болот да. Биздин дагы иштешибизге бир себепчи болот. Ошондуктан лайк, комментарий жана подписаться эткениңиздер биз үчүн маанилүү. Сиздер үчүн жөн эле бир кнопканы басып коюу, биз үчүн бирок бул чоң нерсе. Көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Мен ойлойм түшүнүктүү болду деп. Түшүнүксүз болсо да комментарийге жазыңыздар.